Салам достор, практикалык тапшырмаларды аткарууну улантабыз. Албетте бул видеону аягына чейин көрүп, ага лайк басууну унутпаңыз. Канчалык лайктардын саны көп болсо, кийинки бөлүк дагы ошончолук бат жагат. Мурдакы видеолордо биз 4-главага чейинки татаалдаштырылган тапшырмаларды аткарып көргөнбүз. Эми ошол 4-главага өтөлү. Бул жакта эң алгач албетте жөнөкөй тапшырмалар кетет. Аларды сиз чыгара аласыз деген ойдомун. Азыр биз татаалдаштырылган тапшырмаларга өтөлү бул жерде дагы. Мынакей. Бул жерде задача повышенной сложности деп турат. Ушуларды карайбыз. Эң алгачкы тапшырмалар мурдагы чыгарган тапшырмалардын өзүндөй эле экен. Болгон айырма бул жакта биз айырманы табышыбыз керек экен. Мурда биз сумманы тапканбыз, эми айырманы табуу керек. Албетте чыккан жыйынтык бүтүн абалда болбош керек, анын сандары чачылган абалда болуш керек. Менин оюмча, сиз мурдакы видеолорду көрүп, бул тапшырмаларды аткара аласыз. Биз бул жерден башкачараак болгон тапшырманы карайлы. 4.76. Мындай деп жазылыптыр. Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждый из которых не превосходит 8. Первое число номер вертикали при счете слева направо, второе номер горизонтали при счете снизу вверх. Дано натуральные числа А, Б, С, Д, каждый из которых не превосходит 8. На поле А, Б расположена ладья, определить, угрожает ли она полю С, Д. На поле А, Б расположен слон, определить, угрожает ли он полю С, Д. На поле расположен король, определить, может ли он одним ходом попасть на поле. На поле А, Б расположен ферзь, определить, угрожает ли он полю С, Д. На поле А, Б расположен белая пешка, определить, может ли одним ходом попасть на поле С, Д при обычном ходе, когда он бьет фигуру или пешку соперника. Примечание. Белые пешки перемещаются на доску снизу вверх. На поле А, Б расположен черная пешка, определить, может ли она одним ходом попасть на поле С, Д при обычном ходе, когда он бьет фигуру или пешку соперника. Примечание. Черные пешки перемещаются на доске сверху вниз. На поле А, Б расположен конь, определить, угрожает ли он полю С, Д. Демек бизге шахматтын доскасы берилген. Жана ал жерде фигуралар бар, өзүңүздөр билгендей. Ладья бул ладья. Бардыңыздар билгендей эле ошол фигуралар бир чекитте берилген. Ошол чекитке коюлган фигуралардын С, Д турган талаага кандай таасир этерин биз аныкташыбыз керек экен. Түшүнүүгө оңой болуу үчүн мындай бир сүрөт карайлы. Мына бизде шахматтын доскасы берилген. Китепте жазылган эң алгач ак пешкалар астынан жогорку көздөй жылат, ал эми кара пешкалар үстүнөн астын көздөй жылат. Бизге эң алгач тапчу фигура бул ладья экен. Ладья кандайдыр бир талаада берилет, ушундай же бул талаада. Анын жолунан чыккан кандайдыр бир албетте С, Д чекиттери берилген. Ошол талаага ладья бара алабы дегендей суроо бар. Мына бул ладья, караңыздар, ладья азыр бул жакка жыла алат. Эгер бул жакка жылат, жана бул жакка жылат. Эгер ладья бул жерде болуп калчу болсо, бул ортодо, анда бул жакка дагы жыла алат, бул жакка дагы, андан кийин бул жакка вертикаль, анан горизонталь дагы жыла алат. Ошону биз аныкташыбыз керек. Андан кийинки тапшырма бизде пил берилген. Ал пилдин дагы талаасы берилген, кандайдыр бир чекит. Албетте бардыгы бир эле чекитте берилген. А, Б деген чекитте, бардык фигуралар А, Б деген чекитте турат. Булар кайсылар десеңиздер, эң алгач А бул жактагы чекиттер. Элестетсеңиздер, бул жакка X болуп кеткен, бул жакка Y болуп кеткен. Ал жердеги чекиттер, мына тиешелүү координаталар бул жерде жазылган. Андан кийин пилдин координаталары берилген, жана ошол пилдин координатасы ошол берилген чекитке жыла алабы деген суроо. Андан кийин бизде бул жакта шахтын координатасы, шах ошол жерде туруп берилген чекитке жыла алабы. Андан кийин ат ошол жерден туруп берилген чекитке жыла алабы. Бул жакта ферзь ошол чекитте туруп бизге берилген чекитке жыла алабы дегендей суроо берилген. Андан кийин бул жакта пешкалар
бир ход менен ошол жакка жыла алабы, же болбосо ошол чекитке ута алабы. Ошол чекитте кандайдыр бир фигура турса, аны ута алабы дегендей дагы суроо бар. Жана шарт ак печкалар астынан үстүнө көздөй жылат, ал эми кара печкалар үстүнөн астына көздөй жылат. Менин оюмча бардыгы түшүнүктүү эле болду. Шахмат ойноону бардыгыңыздар эле билсеңиздер керек. Аларды аныктоо үчүн кандайдыр бир шарттар бар. Ошол шарттарга туура келгенде бул фигуралар жылат. Алар кандай шарттар? Алар бул жактагы координаталардын бири-бирине кандайдыр бир деңгээлде дал келүүсү. Мисалы үчүн, бул жакта ладьянын жылышы үчүн бул жакта y координатасы ар дайым барабар болуш керек. Горизонтал жылыш үчүн. Же y координаталары барабар болуш керек, же x координаталары барабар болуш керек. Ошондо гана ладьянын туура жерге жылганын биз көрө алабыз. Ал эми аттын жана бул жактагы пилдин, ферздин, шахтын ошондой эле кандайдыр бир шарттар бар. Ал шарттар албетте байкоолордун натыйжасында келип чыккан шарттар. Аларды биз азыр сиздер менен бирге таанышабыз ал шарттар менен. Жана дагы бул тапшырманын эң аягында во всех задачах ответ проверить на шахматной доске или на клетчатой бумаге. Демек азыр биз бул тапшырманы аткарабыз. Жана сиз өзүңүз үйдө же шахматтык доскада же болбосо кандайдыр бир кагаздын бетине шахматтын доскасын сызып, ошол жерден биздин азыр чыгарган жыйынтыгыбыздын канчалык туура экендигин текшерип көрсөңүз болот. Эми бул тапшырманы Python'da аткарып көрөлү. Эң алгач бизде кандайдыр бир мынакей 4 сан берилген. Бул жакта A, B берилген фигуранын координатасы. A бизде y огунун координатасы, B болсо x огунун координатасы. Андан кийин C бул кандайдыр бир берилген талаанын координатасы. Бул жерде дагы албетте C y огунун координатасы, ал эми D болсо x огунун координатасы болуп эсептелинет. Эми эң алгач бизге ладьянын ошол талаага жыла алышын же жыла албашын текшеришибиз керек. Кечиресиздер, бул жерде албетте жыла алышын да текшеребиз, бирок китепте бул жакта тапшырмада бизде ал кээ бир фигуралардын жыла алышын эмес, кээ бир фигуралардын угрожает ли на поле дейт. Демек, ошол талаага кооптуу экендигин текшеребиз. Кээ бир фигуралардын алар ладья, андан кийин бул жакта слон, пил, пилдин да кооптуу же кооптуу эмес экендигин, андан кийин бул жакта король, шахтын ошол жака жыла алышын текшеребиз, шахтын жыла алышын. Ал эми ферздин кооптуу же кооптуу эмес экендигин, пешканын дагы ошол жака жыла алышын же болбосо кооптуу экендигин текшеребиз. Андан кийин бул жака аттын кооптуу же кооптуу эмес экендигин текшеребиз. Эң алгач бизде ладьяга арналган код мындайча болот. Мынакей бул жакта комментарийге ладья деп жазып койдум. Демек бул ладья үчүн. Караңыздар, А Сга барабар же болбосо Б Дга барабар болсо биз ладья талаа үчүн кооптуу деген жазууну чыгарабыз. Эгер андай эмес болсо ладья коопсуз деген жазууну чыгарабыз. Андан кийинки фигура бизде пил. Ал үчүн мындай шарт жазылат. Караңыздар, эгерде ушундай шарт аткарылчу болсо, алардын албетте пилдин жана берилген талаанын координаталарында ушундай шарттар аткарылып калчу болсо, анда пил берилген талаага жыла алат жана ал талаага кооп келтирет албетте. Эгерде андай эмес болсо, пил ал талаа үчүн коопсуз деген жазууну экранга чыгарабыз. Эми биз шахтын берилген талаага жыла алышын аныкташыбыз керек. Ал үчүн мындай шарт жазылат. Мынакей ушундай шарт жазылат. Эгер ушул шарт аткарылып калчу болсо, анда шах берилген талаага жыла алат. Эгер аткарылбай калчу болсо, анда ал шах бул талаага жыла албайт. Кийинки фигура бизде ферзь. Ал ферздин берилген талаага кооптуу же кооптуу эмес экендигин аныктоо үчүн мындайча код жазылат. Караңыздар, эгер ушундай шарттар аткарылып калчу болсо, анда ферзь берилген талаага кооп келтирет. Эгер ал мындай шарттар аткарылбай калчу болсо, анда ферзь ал талаа үчүн коопсуз деп эсептейбиз. Эми ак пешканын жылышын же болбосо кооптуу экендигин аныктоо үчүн мындайча код жазылат.
Ал бир аз татаал, өзүңүздөр көргөндөй эле бир аз узун, албетте жөнөкөй, өзү жөнөкөй. Караңыздар, бул жерде биринчи шарт мынакей B D'га барабар болуш керек албетте. Ал бир жерде туруш керек. Аны албетте өзүңүздөр билсеңиздер керек, эмне үчүн айырма 1ге барабар? Анткени ал бир кадам алдыга жылыш керек, ошон үчүн айырма 1ге барабар болуш керек. Андан кийин бул жерге мындай ашыкча шарт бар. Бул эмне үчүн? Эгерде караңыздар, А 2ге барабар болуп калчу болсо, демек караңыздар, ал шарт мындайча. Түшүндүрүү үчүн мынакей. Эгерде ак пешка ушундай 2де болуп калса, А 2ге барабар болуп калса, биринчи албетте китептеги шарт боюнча биринчи Y координаталары берилген, андан кийин X координаталары. Демек А бул Y координатасы. А 2ге барабар болуш керек жана айырма С менен Анын айырмасы 2ге барабар болсо, ушул жерде болсо, анда пешка бул жерге жыла алат. Албетте шахмат ойноп жүргөндөр аны билсе керек, эң алгачкы жүрүшүндө пешка 2 ход жыла алат. Же болбосо 1 ходтагы жылса болот. Ал эми бул жердеги шарт ошол пешка ал үчүн кооптуу же кооптуу эмес экендигин текшерет. Мындай шарт аткарылып калчу болсо, анда пешка берилген талаа үчүн кооптуу болот. Ал эми калган учурларда, башка учурларда ак пешка берилген талаага жыла албайт деген жазуу экранга чыгат. Эми кара пешканын жылышын карайлы. Ал үчүн мындайча код жазылат. Мынакей кара пешка үчүн албетте бул жерде анын жылыш үчүн ал өйдөдөн төмөндү көздөй жылат. Ошондуктан мындайча код жазылат. Жана дагы бул шарт анын кооптуу же кооптуу эмес экендигин аныктоо үчүн бул жерде кодду кыскартуу үчүн мындай кылып жазбай эле биз бул жерде модулун таап койсок бир аз кыскараак болот. Ал аны мындайча кылып жазсак болмок. Бул жерге ABS деп жазып, ABS, андан кийин аны бул жерге крашага алып, жана бул жерге дагы ABS, бул жерге крашаны жазсак, караңыздар, вот ушунча кыскарды. Жана албетте бул жерде бир аз катачылык бар экен. Биздин кара пешка өйдөнөн төмөндө жылгандыгы үчүн Аны S'дан кемитишибиз керек. Жана анын модулун эмес, жөн гана алып 1ге барабар болуш керек. Эгер биз модулун таап калчу болсок, анда артка дагы жылса боло турган мүмкүнчүлүк берген болобуз. Ал жалаң алдыга жылыш керек. Жана дагы бул жерде биз болгону ушул жерге модулду жазып койсок, ABS. Жана бул жагынын кереги жок. Бул жердеги кашанын да кереги жок. Мынакей, эми биздин код туура болду. Эмне үчүн дегенде, ак пешка жалаң алдыга өйдөгө көздөй жылыш керек. Ошондуктан берилген талаа ар дайым өйдөдө туруш керек. Ошондо гана туура болот. Ал эми бул жакта X координаталары, ал бул жакка дагы жыла бериш керек. Ошондуктан ал бири-биринен чоң болуп калышы мүмкүн. Ал эми кара пешка дайым төмөндү көздөй жылыш керек. Ошондуктан ал A'дан S'ды кемитиш керек болот. А дайым чоң болуш керек S'дан. Ошондо гана туура 1ге чоң болуш керек албетте. 1ге чоң болгондо гана туура жыйынтык аткарылат. Ал эми бул жактагы модулун тапкан себеби бул жакта берилген X координаталары бири-биринен чоң болушу мүмкүн. Чоң болсо биздин шарт туура эле аткарылат. Чоң бири-биринен B'дан 1ге чоң же болбосо BD'дан 1ге чоң же болбосо B'дан 1ге чоң болсо деле биздин шарт туура аткарылат. Эми акыркы фигура аттын берилген талаага кооптуу же кооптуу эмес экендигин мындайча кылып текшерсек болот. Көргөнүңүздөрдөй алгач мындай шарттар аткарылыш керек. Бул шарттар бир аз узун болгондугу үчүн бул жакка батпай калды. Мынакей ушундай шарттар аткарылыш керек. Ошондо гана ат берилген талаага кооп келтире алат. Мен оюмча азыр бардыгын жазып бүттүк. Эми берилген коддун канчалык туура же туура эмес экендигин текшеришибиз керек болот. Ал үчүн бул жакка сүрөткө кирип бир чекитти тандайлы. Мисалы үчүн бардык фигуралар ушул чекитте жыйналышсын. Ушул чекитте 2-3 деген чекитте. 2-3 деген чекитте. Ал эми талаа, бизге берилчү талаа анын үстүндө эле болсун.
3 чекитинде болсун. Ошондой кылып жазалы жана жыйынтыкты текшерип көрөлү. Бул жака керектүү координаталарды жазалы. 2, 3, 3, 3 болчу. Enter'ди бассак, мындай жыйынтык чыкты. Ладья талаа үчүн кооптуу. Ооба, ал ладья үчүн ладья ал жака кооптуу болот. Ал эми пил коопсуз, туура жыйынтык. Шах берилген талаага жыла алат, ооба, туура. Ферзь талаа үчүн кооптуу, ооба. Ак пешка берилген талаага жыла алат, туура. Кара пешка берилген талаага жыла албайт. Бул дагы туура жыйынтык чыгарды. Ал эми ат коопсуз, ооба, чындап эле. Биздин программа туура жыйынтык чыгарды. Текшерип көрүү үчүн дагы бир чекит тандайлы жана анын тууралыгын текшерели. Эми өйдөдөн мындай бир чекитти тандайлы. Ал бизде 6, 8 болсун. Жана берилген чекит бул жерде болсун. Бул жерде. Ал бизде 5, 7. Ошону текшерип көрөлү. Координаталарды бул жерге жазалы. 6, 8, 5, 7 болчу. Enter'ди бассак, ладья коопсуз, туура жыйынтык. Пил талаа үчүн кооптуу, ооба. Шах берилген талаага жыла алат, туура. Ферзь талаа үчүн кооптуу, ооба. Ак пешка берилген талаага жыла албайт, туура. Кара пешка талаа үчүн кооптуу. Негизинен туура эле жыйынтыкты чыгарды, ооба. Ат берилген талаа үчүн коопсуз. Биз жазган программа чындыгында чоң программа болду. Албетте бул кодду Telegram каналга жүктөйм. Эгер Telegram каналга каттала элек болсоңуздар, ага катталууну унутпаңыздар. Ал жерден ушул кодду таба аласыздар. Эми ушул тапшырманы чыгардык. Демек биз башка тапшырмаларды дагы карап көрөлү. Бул жакта шахмат боюнча тапшырманы бүттүк. Эми шахматка байланыштуу башка тапшырмалар деле ушул сыяктуу эле жолдор менен чыгат деп ойлоймун. Эми биз башкачараак тапшырманы карап көрөлү. Мынакей бул жерде мындай тапшырма бар экен. Данные вещественные положительные числа А, Б, С. Выяснить, существует ли треугольник со сторонам А, Б, С. Демек бизге А, Б, С болгон чыныгы сандар берилиптир. Алар бөлчөк сандагы болушу мүмкүн. Жана биз аныкташыбыз керек, ушул А, Б, С кесиндилер дейли. Ошол кесиндилер менен 3 бурчтук жасоого болобу? Же болбосо мындай 3 бурчтук барбы дегендей суроо берилиптир. Существует ли треугольник со сторонам А, Б, С? А, Б, С жактуу 3 бурчтук жашайбы дегендей, барбы дегендей суроо берилиптир. Биз аны чыгарышыбыз керек. Ал үчүн жөнөкөй шарт, мындайча шарт менен аны тапсак болот. Математика, геометрияда дейли, геометрияда мындайча эреже бар. 3 бурчтуктун эки жагынын суммасы үчүнчү жагынан дайыма чоң болуш керек. Ошондо гана 3 бурчтук жасалат. Ал шартты биз бул жака жазалы. Эми алгач бул жерде код менен өчүрөйүн. Жана ал код мындайча болот. Эң алгач сырттан А, Б, С сандар киргизет. Албетте алар чыныгы сандар болуш керек. Бул жерге float деп жазышыбыз керек. Кыргызча жазылып калды азыр. Float. Мынакей алар чыныгы сан болуш керек. Жана мындай шарт аткарылыш керек болот. Албетте эки жагынын суммасы үчүнчү жагынан чоң болуш керек. Бул жерде AND оператору, албетте анын жумушу бардык шарттар true деген жыйынтык кайтарганда гана жалпы жыйынтыкты true кылып берет. Ошондуктан бул жерге AND оператору жазылган. Эгерде ушундай шарт аткарылып калчу болсо, анда А, Б, С жактуу 3 бурчтук жашайт. Ал эми андай эмес болчу болсо, А, Б, С жактуу 3 бурчтук жашабайт деген жазууну экранга чыгарып беребиз. Бул программанын туура экендигин текшерүү үчүн аны текшерип көрөлү. Эң алгач биз 3, 4, 5 деген ушундай кесиндерди киргизели. Жана ушундай 3 бурчтук жашайт деген жыйынтыкты чыгарып берди. Бул программанын канчалык туура экендигин текшерүү үчүн өзүңүз үйдө кагаз баракты алып туруп, кагаз калемди алып туруп, албетте кагаз барак. Кагаз калемди алып туруп текшерип көрсөңүз болот. Жана дагы башка жыйынтыктарды карайлы. Мисалы үчүн 3, 3. Мындан кийин 3 болсун, мынакей тең бардык жагы бар болсун. Албетте андай 3 бурчтук жашайт.
жана дагы биз мындай деп жазалы 5 1 2 дейли. Албетте мындай 3 бурчтук жашабайт. Чындап эле ушундай экендигин сиз өзүңүз текшерип көрсөңүз болот. Эгерде текшерүүлөрүңүз ката жыйынтык чыгарса, аны албетте комментарийге жазып коюңуз. Ушуну менен бүгүнкү видеону аяктайбыз. Эгер бул видео жаккан болсо, албетте ага лайк басыңыз. Канчалык лайктардын саны көп болсо, кийинки бөлүк дагы ошончолук бат чыгат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.